Урматтуу журналисттер, азыр мынакей биз кадастр турат, юристибиз турат. Бул жер мурда водозаборный эме болгон, станция болгон, ушундай болгонбу? Бул жанакы текстиль ишканасынын водозаборный станциясы ошо менен бирге менчиктештирилген. Ошо менен бирге менчиктештирилген. То есть бул жер Мелис Мырзахматовго өткөн, туурабы? Башка фамилияда жүрөт, бирок Башка фамилияда жүрөт, бизок ошого караштуу киши. Так, теперь бул жерде канча скважина бизге өттү? 2 скважина бизге мэрияга өттү. Так, дагы бир скважина боюнча соттобайсыз да? Иштер жүрүп Скважина боюнча. Жер тилкелери боюнча, общий жери боюнча, жер тилкелери боюнча. Азыр Мырзахматов жерди талашып атабы биз менен, мэрия менен. Общий жер дегениңизде канча соток? 2,5 гектар жер. 2,5 гектар экен да. Ошо 2,5 гектар Кудай кааласа бул жер алынса, бул жерде эң мындай суу, таза суу чыккан скважина ушул жер экен да. Объему көп суу чыккан жер. Эми мен ойлойм, бул Мелис Жошбаевич беле? Мелис Жошбаевич өзү эле өткөрүп берсек, муну эл үчүн, шаардын тургундары үчүн койкой коем, алсын эл депчи. Ага биягы деле жетет. Таатан эле жетет агачы, мен билем. соттошуп атпайбы? Соттошуп атат, да, соттошуп атат. Бирок биз дагы эметпейбиз, расслабиться этпейбиз, Биз дагы расслабиться этпейбиз, биз дагы алабыз Кудай кааласа. Алып, мэриянын баласын өткөрөбүз. Ошо кичине сабыр кылып туруңуздар, Бул жерди ал өзүнө кантип өткөрүп алганы боюнча УМСтен маалымат тапкан эмеспиз да? Так, УМС. Так, кимде биз бар? УМС келген жок. Айтып берип коюңуз. Бул жанакы азыркы Татан ошол Ошчубек комбинаты болуп атабы, ошол жердин водозабору болуп атат да. Ошол жерди менчиктештиргенде бул дагы ошо менчиктештирген актылардын ичинде ушул дагы ошол кирип кетип атат. Сос объекттин бир түрү да, мисалы суу кампа, мисалы Ошол кезде Акбура дарыясынын жээги коркук зона деген бар. Онда кандай болуп калат? Сиз ушул жөнүндө айтып берип коюңчу. Башында мыйзамдаштыруу кандай болду? Биз макулбуз, бирок мыйзамсыз экен сот чечет. Бирок сос объектилердин катарында болгон ошол мезгилде Ошчубектин ичинде. Аны менчиктештирсе боло беле, болбойбу? Менчиктештирген эми сот чечишин карап берсин. Эми ошол мезгилде токтомдор ушундай чыккан экен. Бирок Акаевдин билесиздер, мисалы Аскар Акаевдин 1996 Бар, чыккан токтому бар, Сос объекттери. Ошону негиз кылып сотко берип атабыз азыр. Ошо негиз кылып сотко бердик. Бул бир. Экинчиси Акбуранын аркы бетинде 3 гектар 80 соток жери бар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Экинчиси Акбуранын аркы бетинде 3 гектар 80 соток жери бар. Мелис Мырзахматовдун кайненеси Маликова Шаргүлдүн атында. Акбуранын үстүндө дагы кызыл китеп. Кабарыңыз барбы? Ошол боюнча айтсаңыз. Бериңиз мага документтерди бергиле анда. 3 гектар канча дейсиз? 80 соток. 4 гектар жер экен да. Ажада жазыңыз. Мен силерге эметип маалымат берем. Сотко бергиле ал жерди дагычы. 4 гектар 10 соток жетет да. Туурабы? Все, түшүндүм. Урматтуу журналисттер, мен силер менен өзү негизи мыйзам боюнча бизде азыр жанагы өкмөт тарабынан бекитилген положениялар бар, мыйзамдар боюнча корок зонаны 50 метрде бекитишкен. Акбураныкынча. Бул эми ар бир бизде шаарыбызда 9 каналыбыз болсо, ар бир каналдын өзүнүн корок зонасы болот. Бириники 6 метр болот, бириники 20 метрге чейин барган. Биздин мисалы Акбураныкы 50 метр деп барган да. Буну биз бир мезгилде ошол Акбуран корок зонасын кыскартабыз деп көркеңештен дагы бир аракет кылып токтомдор чыгарып, бирок ал токтом кайра прокуратуранын сунуштамасы менен жокко чыккан. Баарыңыздар билесиздер. Анын жайында биз буга чейин деле 2016-17 жылдары бир комиссия түзүлүп, ушул Акбуранын корок зонасында жайгашып калган объекттер боюнча, мен эми айтпай эле коеюн, мыйзамдуу же мыйзамсыз депчи, ал боюнча иликтөөлөр өздөрү баа беришет. Бирок ошол боюнча комиссия түзүлүп, аныктап чыгышкан экен. Андан кийин биз мына селдин кесепетинен 24-жылы жайдан кийин катуу тапшырма берилгенден кийин биз өзүбүз дагы комиссия түзгөнбүз. Комиссиянын төрагасы мен өзүм болуп, ал комиссияга бүт ушул коомдук гражданский активисттер да кошулган, өзүнүн дагы службалардын жетекчилери кошулуп, ал боюнча ар бир ушул папан жанагы суу сактагычтын башынан баштап туруп ушул
ХБКдагы жанагы акыркы ак буранын чыгып кетишине чейин ошол жерде биз аныктап 50 метр кору зонада канча объект жайгашып калган ошол боюнча мониторинг жүргүзүп туруп биз мониторингде ошолордун документтерин тактап ар бир заключенияларын алып тиги бул жерде ватхоз дагы иштеди, земинспекция дагы иштеди, МЧС дагы катуу иштеген, биздин башка мына ГАСК иштеди, архитектура баардыгы өзүнүн заключенияларын берип туруп, аныктап туруп, мен азыр так маалыматымды азыр эстей албай атам, 870 же 870ден акшыраак объект чыккан. Ошол коруу зонага кирип калгандар. Ошол боюнча биз ошол укук коргоо органдарына тапшырганбыз. Ал боюнча азыр өздөрүнүн иликтөө иштери жүрүп атат. Ал боюнча менде бүгүнкү күндө маалыматым жок экен. Саныңызга бир суроо да. Азыр эми биякка кирип келдиңиздер. Өзү биякта эмне болуп турган болуп атат? Анан жанагы жеке менчиктин укугу корголобу? Парк болот деп атпайбы? Ал жерде үйлөр бар экен. Эмне болот? Кандай болот? Туура суроо берилди. Бул боюнча бизде мыйзам боюнча ар бир жеке менчиктин өзүнүн укугу корголуш керек. Конституция боюнча да жазылган. Бизде геймплан деп шаарыбызда билебиз. 2016-жылы бекитилген, 2025-жылы геймпландагы аягы чыгып, дагы узартууга бизде актуализация башталды. Урматтуу журналисттер, ошол негизинде бизде азыр ар бир көчө боюнча, ар бир проспект боюнча, ар бир ошол микрорайондор боюнча жумуштар алып барылып атат. Ошол мисалы мына Исанова көчөнү алса, Исанова көчөнүн өзүңүздөр көргөндөй эле мына эки жагы тең аябай чоң мына аллея курганга мүмкүнчүлүктөр пайда болуп атат. Университеттер тосуп алган баягы тосмолорун деле алсак деле мына тротуар расширение кылып, мына жолдорду деле бир эки полоса кошуп, бул жерде ошол чоң бир проспект айландыра турган мүмкүнчүлүктөр пайда болуп атат. Ошол негизинде сөзсүз түрдө мына муниципалдык жерге кирип, мисалы арендада отургандар бар, мисалы жеке менчик укугу болгондор да бар. Алар боюнча биз сөзсүз түрдө мыйзам чегинде иш алып барабыз. Ар бир жарандын өзүнүн укугун коргогонго биз дагы ошол мыйзам боюнча иш алып барганга биз да милдеттүүбүз. Азыр ошондо жолду эле кеңейтип аракет болуп атат же парк түзөбү деп атканмын да. Бизде азыр жолду кеңейтүү боюнча дагы биз проекттерди иштеп чыкканбыз. Анан мына аллеяны куруу боюнча дагы азыр кечээ күндөн баштап мына Жеңишбек Шерматович өзү да тапшырма берип атат. Ошол боюнча дагы иштеп чыгып, ушул аллея боюнча дагы маалыматты беребиз да. Ошол мезгилде анан ушул сиздер суроо берген жанагы жеке менчик аренда отургандар боюнча маселесин карап, мыйзам чегинде чечип, ар биринин укугун мыйзамда карап беребиз.